Саламатсыздарбы, ардактуу футбол көрөрмандары, жалпы бизди көрүп жаткан жалпы мекендештер, барыңыздардын назарыңыздарды Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаев стадионунда болуп жаткан шоу беттешке назарыңыздарды бурабыз. Бул жерде Бишкектен келген, Борбор калабыздан келген топ тим командасы жана алардын каршылаштары талай элер десем туура болот, жергиликтүү чыгармачыл инсандардан куралган Ош Сити командасы. Эми бүгүн шоу беттеш, албетте бул беттештин түшкөн каражат ошол Баткендеги муктажга жардам инсандарга берилет. Албетте мындай оюндар көрөрмандарды стадионго тартып, футболдун өнүгүшүнө, Кыргызстандын ынтымагына, өз ара чыгармачыл инсандардын ынтымагын бекемдейт. Азыр эми башкы капитандар, эки команданын капитандары ошол башкы калыстары менен расмий иштерин өткөрүп, андан соң сүрөткө түшүп, топту ким баштайт, баардыгын аныктап алышты. Дагы бир эскерте кетейин, кызыл түстүү формада бул Ош Сити командасы, ал эми сол тараптуу оюн талаасынын сол тарабында топ тим командасы. Бүгүн эми Ош шаарында аба ырайы өтө жакшы. Көптөн бери ушундай бир жакшы аба ырайы өкүм сүрүүдө биздин Ош шаарыбызда. Көрөрмандардын саны дагы акырындап көбөйүп жатканын көрүүдөбүз. Албетте бүгүн эми бир аз азыраак көрөрман, бирок акырындап көбөйүп жатканын көрүүдөбүз. Эки команда буюрса оюнга даяр, башкы калсын ышкырыгын күтүүдө. Калсын ышкырыгы жаңырды жана оюнга старт берилди. Мен эки команданын курамы менен тааныштырып өтөйүн. Алгач топ тим командасынан баштайын. Биринчи 5 номерде Актан Рыскелдиев, актер, алып баруучу. 13 номерде Эрмек Кененсаров, Коодол. Кайсыл иш менен алек болушун дагы толук айтып өтөйүн. 10 номерде Максат Садырбеков, ырчы. 11 номерде Марлен Алибеков, ырчы. 3 номерде Арсен Максатов, актер. 4 номерде Санжар Аскаров, актер. 7 номерде Канибек Рыспаев, алып баруучу. 14 номерде Актан Алмазов, YouTube блогер. 73 номерде Жеңиш Майрамбек уулу, актер. 1 номерде бул дарвазачы Нурадил Канкулаев, актер, алып баруучу. 22 номерде Кутман Айылчиев, актер. 95 номерде дарвазачы Аргенсон, футбол блогер. 65 номерде Эркен Максатов, редактор. 6 номерде Кайбар, рэп аткаруучу. 12 номерде Адилет Султаналиев, оператор. Жана 16 номерде 20 номерде тагыраак айтканда Азамат Уланов, актер. Башкы машыктыруучу Руслан Жаныбеков, директор Улукбек Аскарбеков. Топ тим командасынын курамы ушундай. Ал эми Ош Сити командасынын курамы 4 номерде команданын капитаны бул Элдияр Кадыркулов, Ош шаардык маданият башкармалыгынын башчысы. 10 номерде Максат Усенов, алып баруучу, шоумен. 29 номерде Бекиш Акунов, фотограф, видеограф. 8 номерде Тазимбек Токтосунов, барес, шоумен, көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунун тамашачысы. 22 номерде Улукбек уулу Сали уулу Улукбек, ТМЖ каналынын алып баруучусу. 16 номерде Марат Мамасадыков, вратар, дарвазачы бул, Үзгөн районунун чыккан жеке ырчы. 21 номерде Артур Тойгонбаев, көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунун тамашачысы. 91 номерде Келечек Касымов, жеке ырчы, тренер. 9 номерде Эмил Токтошев, актер, блогер, тамашачы. 88 номерде Кадыр Жарыматов, шоумен, тамашачы, көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунун жетекчиси.
17 номерде Икрам Юлдашев, шоумен тамашачы. 13 номерде Замир Мырза, ырчы обончу актер. 11 номерде Канат Шанаев, кудул актер, ырчы тамада. 30 номерде Исхак Туратбеков, Ош шаарынын Ош ТВ телеканалынын алып барчусу. 5 номерде Имангул Шарипов, алып барчу тамада. 81 номерде Аман Ибраев, алып барчу тамада. 75 номерде Жеңишбек Айтиев, ырчы тамада. 7 номерде Усупов, алып барчу тамада. Жана Мухаммед 27 номерде ал теле алып барчу оператор. Эки команданын курамы ушундай. Көпчүлүк көрөрмандар эми баарын эки команданын деле жакшы тааныйт. Ойноп жаткан оюнчуларды, актер, ырчы, алып баруучу, тамашачы, айтор, биз көрүп жүргөн бардык инсандар эми буларды башкача сферада бүгүн эми аларды жашыл оюн таласында көрөбүз. Буга чейин ар кандай ошол шоу матчтарда, достук беттештерде эки команданын курамындагы оюнчуларды көргөнбүз. Кандай күчтүү оюнчулар бар экенин деле билебиз. Бул топ азыр эми Топ Тим командасынын дарбазачысы Арген соңго келип түштү. Футбол блогер. Бир убактар профессионал футболдо дагы өзүнү сынап көргөн. Айтор дарбазачы күчтүү, тажрыйбалуу дарбазачы десем туура болот. Эми эки команданын курамында күчтөр өтө эле көп. Эми бүгүн кызуу беттеш болот. Азырынча оюндун темпи акырындап жогорулап жатат десем туура болот. Сол канаттан Топ Тим командасынын оюнчулары топту оюнга кошуп берди. Коргоочулар топту алыстатты. Жана бул жерде офсайд. 8 номердеги коргонуу бөлүгүндө оюн көрсөтүп жаткан. Дарбазачы топту оюнга кошуп берди. Эми сол канаттан чабуулга өткөнгө аракет кылууда. Максат Усенов топту токтотууда катага жол берди. Оң канатта тоо үчүн күрөш. Топ Тим командасынын оюнчулары сол канаттан жакшы кирип барууда. Экинчи кабатка көтөрүп берүү орун алган жок. Бул жерде Исхак Туратбеков топта алды Бекшахуновго. Бекшахунов топту жоготконун көрдүк. Эмил Токтошев жакшы пас берди. Бекшахунов кирип барууда, бирок коргоочулар 4 номердеги коргоочу Санжар Аскаров, актер. Бекшахунов кайрадан экинчи кабатка көтөрүп берүү. Санжар Аскаров бул ирет дагы топту алыстатты. Келечек Касымовдон дагы пас, жакшы мүмкүнчүлүк, бирок Максат Үсенов бул топту күткөн жок. Кадыр Жарматов артка. Жок, бул пас күткөн жок. Эми каршы чабуулга чыкканга мүмкүнчүлүк бар болчу. Топ Тим. Элияр Кадыркулов. Я думаю, это
Улукбек Сали уулу, андан ары артка 8 номердеги оюн көрсөтүп жаткан оюнчунун аты жөнүн толук биле алган жокпуз. Протоколдо Тазимбек Токтосунов деп аталып турат, бирок көрүнүшү Тазимбек Токтосуновго окшобойт. Кадыр Жарматовго топту жеткирген жок Актан Рыскелдиев. Актан Рыскелдиев дагы Кадыр Жарматов дагы булар бул футболдон өтө футболго жакын инсандар десем туура болот. Бүгүн эми Актан Рыскелдиев Реал Мадрид командасынын колдоочусу, эми бүгүн Эл Классико болуп өтөт. Оюнду бүткөндөн соң, бул оюн бүткөндөн соң дароо экранга жакыныраак барып, Эл Классикону көрөт деген ойдобуз. Бир дагы Эл Классикону калтырбайт. Аны соц тармактар аркылуу байкап көрүп келебиз. Эми каршы чабуулда жакшы топ тим. Сол канатка жете алабы? Жок. Топ пас ылдамдуу болуп чыкты. Жеңиш Майрамбек уулунун пас көрдүк. Актер, тамашачы. Асымовдон Жарматовго пас, Кадыр Жарматов топту тотту, өзү кирип барууда, ага каршы кайрадан Актан Рыскелдиев жана бул ирет дагы Рыскелдиев мынасыга. Бул топту чыгаруунун өзгөчө майрамдаганын көрдүк. Бүгүн эми шоу матч, биз дагы бир аз көздү кененирээк сүйлөп, бүгүн эми орусчалап айтканда рамкадан чыгып оюнга баяндайбыз. Келечек Касымов жакшы кирип барган болчу. Жана бул жерде стандарттык абал, ага каршы оюн эрежеси бузулду. Топ алдында дал өзү Келечек Касымов, эки оюнчудан куралган тосмо, дарвозачы Аргенсон аны жайгаштырды, жана сокку бар, бирок Аргенсон дарвозачы эч кандай кыйынчылыкка учураган жок. Азырынча эми бир өтө бир кооптуу мүмкүнчүлүк жаралган жок. Эки команда да тең. Негизинен оюн ошол ортоңку бөлүктө орун алып жатканын көрүүдөбүз. Экинчи кабатка пас чыгарып берүү, бирок дарвозачы өз ордунда. Максат Усеновго топ келип түшкөн болчу, бирок Жеңиш Майрамбек уулу андан көрө ылдамдыгы жакшы экенин көрсөтө алды. Шашылбайт, оор кандуулукка салып топту жоготкон жок. Эми сол канаттан жана бул паска жеткен жок. Топтим командасынын оюнчусу Улукбек Сали уулу акырына чейин ойноду, бирок кайрадан Аргенсон.
Актан Рыскелдиев топту оюнга кошууда. Туура эмес кошуп алды. Касымов Салиулу, эми Салиулу Чаулду оң канатка көчүрдү. Жакшы пас. Бекшахуновго топ келип түштү. Эмил Токтошевден пас болчу, бирок коргочу тоскоолдук жарата алды өз убагында. Эми кайрадан топ тим. Жакшы ылдамдыкын көрсөтүүдө. Кайрадан артка. Эми негизинен алганда командалык оюн боюнча топ тим командасы үстөмүрөөк кылат. Анткени дегенде алар эми көптөн бери ушул команда, ушул оюнчулар биригип оюндар өткөрүп, ошол эле Казакстандын командаларына каршы оюн өткөрүшүп, эми бир кыйла болсо дагы тажрыйба топтоп бири-бирине мыкты түшүнүшөт. Ошол эле социалдык тармактар аркылуу алардын күндө ошол машыгууларга катышып, мыкты даярданып, ошол профессионал футболчулар сыяктуу эле өздөрүнүн күчүн сынап, ошо өздөрүн көрсөтүп жатканын көрөбүз. Эми ошолордой болбосо дагы, бирок аракет кылышууда Максат Усенов дарбазачыдан биринчи болду. Жана калыстын ышкырыгы жаңырды. Офсайд. Эмил Токтошев топко жакын болчу, ал офсайдда болчу, бирок Максат Усенов өзүнө офсайд абалында эмес экен деп топко чуркаган. Офсайд. Жана бизде биринчи алмашуу орун алат жок. Максат Усеновго ошо дарбазачы менен кагылышып кеткенде бутунан жаракат алгандай көрүнөт. Рыспаев оң канатка көчүрдү. Топ тим командасынын оюнчулары, алмашуудагы оюнчулары өздөрүнүн машыгууларын баштады. Бүгүн эми өзүбүздүн Бишкекте, тагыраак айтканда Кыргызстандын эл классикосу десем туура болот. Эми туура жагынан кабыл аласыздар болсо өзү эл классико бүгүн бул эл классико бүткөндөн соң ошол дүйнөлүк эл классико болот. Реал жана Барселона ортосундагы беттеш. Бүгүн эми чоң футбол майрамы. Бул беттеште бүткөндөн соң ошол Бишкек убактысы боюнча 20:15 эл классико орун алат. Эл классико башталат. Азыр стандарттык абал, топ тимдин чыгарып берүү, бирок топ бир аз бийигирээк кетти. 10-номердеги Эрмеккенин Сарф топко жете алган жок. Өзгөчө чач түрмөгүнө ээ болгон коргонууда ойноп жаткан оюнчу бул 8-номердеги. Аты жөнүн биз дагы билбей турган убагыбыз. Айтор азырынча Ош Ситинин коргонуу бөлүмүндөгү эң мыкты оюнчулардын бири эми коргонууда. Ошол Элдияр Кадыркулов, Исхак Туратбеков менен биргеликте ушул тирөө жакшы оюн көрсөтүүдө. Салиулу өткөргөн жок. Келечек Касымовдон жакшы пас. Бекшахунов кирип барууда. Дарбазачын жазгырып өттү. Бирок эмне сокку барбы? Жана гол эмес. Ооба. Бул жерде Бекшахунов ошол коргонууда ойноп жаткан 12-номердеги коргоочуну колу менен түртүп салган. Албетте бул фол. Эми голго негизинен
Ош Сити жакыныраак келүүдө, бирок азырынча бул пайдалана алышкан жок. Эми топ тимдин чабуулу оюн эрежеси бузулду. Каныбек Рыспаев Исхак Туратбековго каршы оюн эрежесин бузду. Коргунуда топ тимдин оюнчулары азырынча ушул эки кооптуу мүнчүлүктө эсепке албаганда жакшы оюн көрсөтүүдө. Азыр эми алмашуу орун алышы күтүлүүдө. Топ тим командасында 22 номердеги Кутман Айылчиев актер акыркы сабак сериал аркылуу көпчүлүк көрөрмандарга таанылган актер оюнга түштү. Ал Эрмек Кенесаров 13 номердеги Куудул оюнчу. Квеншик десем туура болот. Ал Кутман Айылчиев менен алмашты. Максат Усеновдун кезектеги соккусу бул ирет дагы аныктык жетишкен жок. Кайрадан топты алысташты. Эми Токташев жеткен жок. Жарматовдун пасын көрдүк. Кадыр Жарматов эми сол канатта өзү негизи сол буттуу оюнчу. Сол канатта буга чейинки оюндарда ошол достук беттеште көргөнбүз. Өтө бир жогорку ылдамдыкка ээ, бат кыймылдаган оюнчу. Эми топ тимдин чабуул ортоңку бөлүккө Элияр Кадыркулов алыстатты. Кутман Айылчиев Жеңиш Майрамбек уулу ортоңку бөлүккө, бирок бул ирет дагы 8 номердеги коргоочу алыстата алды. Ал ортодо Сити командасында өзгөрүү орун алды. Максат Усеновдун ордуна 11 номердеги Куудул Канат Шанаев оюнга кошулду. Кайрадан коргонууда ошол эле 8 номердеги оюнчу Канат Шанаев топту жакшы токтотту. Оң канатка топту көчүрүп берди. Эми Исхак Туратбеков Оштуунун алып баруучусу. Салиулудан жакшы пас болчу, бирок Салиулу бир аз кечикти. Эртерээк пас бергенде өтө бир кооптуу чабуул орун алышы толук ыктымал болчу. Коргонууда Жарматов топту алыстатты. Кадыр Жарматов, Улукбек Салиул кайрадан анын пасына өнөктөштөрү жеткен жок. Салиулу ортоңку бөлүккө Касымовго, Касымовдон жакшы пас. Бекшахунов кирип барууда, бирок коргоочулар 3 номердеги Арсен Максатов кооп оюн көрсөттү.
Калысынышкы жаңырды, эми стандарттык абал. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Бул жерден дарбазага сокку эмес. Экинчи кабатка көтөрүп берип орун алышы күтүлүүдө. Топ алдында Касымов, келешек Касымов. Тосмода 2 оюнчу кайрадан ышкырык жаңырды. Көтөрүп берүү жана Кадыр Жарматов жана Эмил Токтошевдин орун алган чабуулдагы бөлүк сокку жолдой алган жок. Бири-бирине тоскоолдук жаратып коюшту. Эми кайрадан Жарматов бир оюнчудан жакшы жазгырды. Жакшы пас, бирок бул ирет Канат Шанаев топко жеткен жок. 4-чү номердеги Санжар Аскаров өз убагында бул чабуулду, бул пастты окуй алды жана топду алыстатканын көрдүк. Капталдан топту оюнга кошуп берүү орун алды. Эч кандай оюн эрежеси бузулган жок. Жарматовдон соккуга окшош пас болду. Туратбеков үлгүргөн жок. 10-чу номердеги Максат. Садырбеков ырчы. Жакшы мүмкүнчүлүк эми Ош Сити командасына. Шанаевке топ келип түштү. Шанаев, Канат Шанаев эмне кылат? Жок, тилекке каршы акырына чейин сокку жолдой алды, бирок Аргенсон бул соккуну кайтарды. Ошол оор денеге ээ болгочусуна карабай, коргоочулардан ылдамыраак чыгып дарбазага сокку жолдогонго үлгүрдү. Канат Шанаев куудул. Алмашы орун алды. 9-чу номерде оюнун көрсөтүп жаткан Эмил Токтошевдин ордуна 7-чи номерде Тамада алып баруучу Шоумен Улан Сыдыков оюнга кошулду. Ош шаарындагы белгилүү эң алдыңкы алып баруучулардын бири. Канат Шанаев ошол Максат Усеновдун ордуна кошулгандан кийин бир кыйла чабуулдарды өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, жакшы оюн көрсөтүүдө. Өтө таланттуу, күлкү дүйнөсүнүн күлкүнүн жаратуучу, өзгөчө талантка инсан жана кезектеги сокку Бекшакыновдун аткаруусунда. Бул ирет дагы Аргенсон топту алыстатты. Аргенсон азырынча дарбазасын мыкты коргоду. Каптал сызыгынан топту оюнга Улукбек Салиулу оюнга кошуп берүүдө. TMG телеканалынын алып баруучусу, биздин кесиптешибиз. Кайрадан 8-чы номердеги оюнчу ылдамдыгын ишке салды жана топко жете алды. Кайрадан арткы бөлүк менен жакшы пас, бирок өткөрүшкөн жок коргоочулар. Элдияр Кадыркулов топ тиминин чабуулу, өзүнүн коргонуудагы өзүнүн позициясында жакшы оюн көрсөттү азыр Туратбеков. Каныбек Рыспаев чабуулда өтө активдүү оюн көрсөтүүдө. 7-чи номердеги оюн көрсөтүп жаткан чабуулчу. Негизинен ушул борбордук бөлүктө оюн көрсөтүп жатат. Кутман Айылчиев топту Жеңиш Майрамбек уулуна калтырды. Жеңиш Майрамбек уулу өтө бир өзгөчө талантка ээ болгон актерлордун бири. Тамашо мектебинин окуучусу, ошол Тамашо мектебинде
тарбияланат. Мына бүгүн эми кыргыз киносунун жүзүнө айланып бара жатканын көрүүдөбүз. Жакшы пас экинчи кабатта, бирок 8 номердеги оюнчу бул иреттагы топду алыстатты. Эгер андан өткөндө Максат Садырбеков тулку боюн жерге таштап бир кооз сокку жолдогонго даярданганын көрдүк. Бул жерде коргонууда катага жол беришти. Бирок коргонуудагы оюнчулар өз катасын турлап кеткенин көрдүбүз. Максат Садырбеков сол канатка чабуулду өткөрүп берди. Ортон койлуктон сокку барбы? Бирок сокку анык эмес. Максат Арсен Максатов 3-номердеги оюнчу. Сол канатта, сол коргонуу бөлүгүндө жакшы оюн көрсөтүүдө. Бирок Бекшахунов ага каршы жакшы оюн көрсөтүп, эми ылдамдык боюнча өткөтүүдө десем туура болот. Эми баары бир Максатов дагы жакшы оюн көрсөтүүдө. Көрмандар жандана түштү. Биз эми оюнду назарыбызды жашыл талага бурабыз. Жакшы пас. Бекшахуновго топ келип түштү. Канат Шанаев, бирок бушта чыгарып берүүнү орун алат. Кайрадан Келечек Касымов жакшы пас чыгарып берген болчу. Улукбек Салиул буштан чыгарып берди, бирок кайрадан топ өзүнө келип түштү. Эч кандай сыртка чыккан жок топ. Кайрадан экинчи темп менен чыгарып берүү. Бул иреттагы коргоочулар алганын көрдүк. 8-номердеги оюнчунун соккусу. Жармат топ үчүн күрөшөт. Проверим, есть тут приезжие из России? Не, они все сейчас старые. Касымов Жарматовго, бирок Жарматов ошол топту токтотууда бир аз каталарга жол берүүдө. Эгер бир оюнун чыгып кетсе, Кадыр Жарматов кандай күчтүү оюнчу экендигин көпчүлүк көрмандар жакшы биле алышат. Көңүлдүү жигиттер долбоорунун жетекчиси, тамашачы, алып баруучу, Ош шаарындагы, Кыргызстандагы Нейм командасынын оюнчусу десем туура болот. Канат Шанаев алмашууга чыгууда, бирок жок, өз оюнунан кайтты. Алмашууга чыкты. Жана анын ордуна Жеңиш Айтиев оюнга кошулду. Ош шаарындагы Азем Маданий борборунун негиздөөчүсү, тамадалардын атасы, эми биздин агайыбыз Жеңиш Айтиев оюнга кошулду. Анын да оюнуна күбө болобуз. 75-номерде оюн көрсөтүүдө Марат Мамасыдыковдон топту оюнга кошуп берди. Ош Сити командасынын дарбазачысы. Ал ортодо Эмил Токтошев жергиликтүү бүгүнкү оюнга келген көрмандардын маанайын көтөрүп, командаларды сүрөө турула деген бир өзүнүн оюн айтуудө. Ага эми Максат Усенов дагы кошулду. Жашыл таладан алыстабайбыз. Артта Аргенсон кайрадан. Аргенсондон жакшы пас. Oyunlarda da ilgili kalayız. Eğer de bizim insanlarda Inter oldu şampiyon olursa. Bizim boyunca da şimdi o komandası kimse oldu şampiyon.
Топ алдында Элдияр Кадыркулов, Салиулуна пас, Салиулу топко жете алган жок коргоочулар. Биринчи болуп чыкты, тоо үчүн күрөш. Кайрадан Салиулу жазгыруу өткөнгө аракет кылган болчу. Бирок коргоочулар өткөргөн жок. Жакшы пас ортон койлуккө. Жеңиш Майрамбек уулу Мунассага өзүнүн дриблингин ишке салып алдыга өткөнүн көрдүк. Кино деле демес, негизи ошо футболдо деле мыкты оюн көрсөтөт экен. Кинодо канчалык мыкты образ берсе, ал эми футболдо ошондой өзүнүн дриблингин ишке салып, негизи ошол чабуулду баштоодо жарым коргоочулардан топталып, чабуулду улантууда баштоодо Жеңиш Майрамбек уулу бүгүн эми өтө чоң ишти жасоодо. Улан Сыдыков, Адилет Султаналиев бирок мүмкүнчүлүк беришкен жок. Кайрадан топ тимде топ ортон койлуккө Максат Садырбеков, Макс деп кое берейин. Макс Садырбеков, келешек Касымов, Кайманын аты Кеша. Эми Улан Сыдыковго топ келип түштү, сокку жолдогон болчу, бирок сокку өткөн жок. Артка Жарматовдон пас көрөбүзбү? Жок, дарбазага сокку жолдоду. Бирок соккусу анык эмес. Элдияр Кенесаров, Азия Микс Кожалар, Дербек Кенесаров. Топ тим чабуулга өтүүдө. Макс Садырбековго топ келип түштү. Ага каршы 8 номердеги коргоочу жана оюн эрежеси бузулду. Ооба. 8 номердеги оюнчу бир аз кооп оюн көрсөттү. Эми стандарттык абал топ тимдин карамагында. Топ тимде эми бой узун оюнчулар салыштырмалуу көбүрөөк. Ош Ситиге караганда жана топ алдында Каныбек Рыспаев алып баруучу. Ага жакыныраак жерде Актан Рыскердиев жайгашкан. 5 оюнчу Ош Тим командасында 5 оюнчудан экинчи кабат ичкерде орун алышкан. Азыр эми Жарматов жана азырынча Макс Садырбековдун ортосундагы түшүнбөстүк орун алды жана тезинен эле эки оюнчу келишип алышты. Бул эң сонун нерсе. Ышкырык жаңырды. Экинчи кабатка көтөрүп берүү. Ким бар? Кайрадан ошол эле оюнчу. Мен аты жөнүн билбей турам. Азыр эми тыныгууда аты жөнүн сурап сиздерге айтам. Араңыздарда эми бул оюнчуну тааныгандар да болушу мүмкүн. Марат Мамасадыков топту тезден топту оюнга кошуп берди. Жеңиш Айтиев коргонуда Элдияр Кадыркулов. Жана Улукбек Салиулу коргонудан чыгып кетүүдө жакшы оюн көрсөттү. Пас көрөбүзбү? Көрдүк экинчи кабатка Улан Сыдыков жана Жеңиш Айтиев кирип барууда. Улан Сыдыков Жеңиш Айтиевдин экөөсүнүн бирөөсүндө офсайд абалы катталды.
Жарматов мүмкіншілік берген жоқ, Қадыр Жарматов. Эми бүгін ойыншылардың фамилиясына көбірек басым жасап аларды атап өтем. Біраз бұл ыңғайсызырақ угулушу мүмкүн сіздерге. Ал үчүн мен кечирим сурайм, бирок негизинен ушундай. Қадыр Жарматов Касымовго, ага каршы Жеңиш Майрамбек уулу. Исхак Туратбековго пас, ал өткөрүп берди. Бекшакынов кирип барууда, бирок мүмкүнчүлүк беришкен жок коргоочулар. Санжар Аскаров бул 4-чү номердеги оюнчу. Актер. Эльяр Кадыркулов. Марат. Жакшы пас Улан Сыдыковчуда. Улан Сыдыков офсайд абалында болчу. Аны өзү байкабай калды. Ортон голүкө топ келип түштү. Дарвозачы топту алыстата алды. Жарматов, Кадыр Жарматов. Жакшы пас, бирок ал пас бираз аныгыраак эмес. Ал ортодо топ-тим командасында өзгөрүү орун алышы ыктымал. 6-чы номердеги оюнчу даярдатып жатат. Руслан Жаныбековдон кеңештерди алып, анын ою менен угуп, анын тактикасын угуп, оюнга даярданууда. Анын жанында Келимсаров дагы бар. Кайбар 6-чы номердеги Кайбар реп аткаруучу. Канибек Рыспаев өнөктөштөрүнө Омеринчи номердеги Марлен Алибеков ырчы Майрамбек уулуна, Жеңиш Майрамбек уулу кайрадан Марленге. Жакшы эки оюнчудан өтүп кетти алды. Жакшы пас, бирок ал паска жеткен жок. Исхак Туратбеков өз убагында топту алыстатты. Актан Рыскелдиев. Ортон көйлөгү Макс Садырбеков, Марлен Алибеков. Аргенсон алдын көйлөк өткөрүп берди, бирок коргонуудагы оюнчулар жакшы ойноду. Эми Макс бул Канибек Рыспаев болчу жана кайрадан ошол 8-чи номердеги коргонууда. Бул эреттагы атаандаштарына мүмкүнчүлүк берген жок. Ал ортодо өзгөрүү Жеңиш Майрамбек уулу. Анын ордуна 6-чы номердеги Кайбар оюн таласына кошулду. Жеңиш Майрамбек уулу алдыңкы убакыттарда өтө сонун оюн көргөздү. Ошол ортоңку өлүктө өзү өтө бир мыкты потенциалдуу оюнчу экендигин көрсөтө алды. Бир сонун оюн көрсөттү. Кыргыз киносунун азыркы убактагы жылдызы
жаңыдан өсүп келе жаткан кино тармагындагы мыкты актерлордун бири. Ал ортодо Бекшахунов кирип барууда, андан сокку, бирок ал соккусу анык эмес. Улан Сыдыков сол буту менен жакшы пас берген болчу. Ооба, эч кандай орун алмашуу болбойт. Ооба, болот. Эми гана 88 номердеги Ош Сити командасынын оюнчусу Кадыр Жарматов, көңүлдүү жигиттер долбоорунун жетекчиси, алып баруучу, тамашачы биздин агабыз оюн таласын таштады. Анын ордуна 21 номерде көңүлдүү жигиттер долбоорунун оюнчусу, алып баруучу, жаш болушуна карабай таланттуу оюнчулардын бири Артур Тойгонбаев оюнга кошулду. Жана башкы сынышкырга жаңырды, ардактуу көрүүчүлөр. Биринчи бөлүк өз соңуна келип жетти. Биринчи бөлүктөн соң эсептендери 0-0. Бул сиздер көрүп жаткан Шоо Беттеш, Ош шаарынын Ош Сити командасы жана Бишкектен келген Топ Тим командасынын ортосундагы Беттештин биринчи бөлүгү аякталды. Дагы бир айтып өтөм, эсеп сандары 0-0. Экинчи бөлүктөн көрүшөбүз. Экинчи бөлүктө көрүшкөнчө бизден алыстабаңыздар.
Ош Сити жана Топ Тим командаларынын ортосундагы шоу беттештин экинчи бөлүгүнө старт берилди. Биринчи бөлүктөн соң эсеп сандары 0-0. Оюндун сол тарабында эми кызыл түстүү формада Ош Сити командасы, ал эми оң тарапта көк түстүү формада Бишкектен келген Топ Тим командасы. Эми эки команданын курамы менен тааныштырайын. Алгач 5 номерде Актанар Скердиев, 13 номерде Кудул Эрмеккенен Саров, бул Топ Тим командасынын курамы. 10 номерде Максат Садырбеков команданын капитаны, 11 номерде Марлен Алибеков, 3 Арсен Максатов. Ал ортодо жакшы чабуул бар жана гол. Бекшахунов мына минтип экинчи бөлүктүн башында командасын алга сүйрөп, бүгүнкү оюндагы алгачкы голду жаратып кете алды. Мен адашпасам, голго Исхак Муратбеков пас берди. Бекшахунов мына минтип алгачкы гол жаратып, күйөрмандарга соң бир маанай тартуулады десем туура болот. Бул голдон кийин мен улантайын. 4 номерде Марлен Алибеков, 11 номерде тагыраак айтканда 3 номерде Арсен Максатов, 4 номерде Санжар Аскаров, 7 номерде Каныбек Рыспаев, 14 номерде Актан Алмазов, 73 номерде Жеңиш Майрамбек уулу, 1 номерде Нурадил Канкулыев, 22 номерде Кутман Айылчиев, 95 номерде Аргенсон Булдаразачы, 65 номерде Эркин Максатов, 6 номерде Кайбар, 12 номерде Адилет Султаналиев жана 20 номерде Азамат Уланов. Топ Тим командасынын курамы ушундай. Ал эми Ош Сити командасынын курамы 1 номерде тагыраак айтканда 4 номерде Элдияр Кадыркулов, бул команданын капитаны. 10 номерде Максат Усенов, 29 номерде Бекшахунов, бул жалгыз болуп жаткан азырынча жалгыз голдун автору. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Ош Ситинин чабуулу аягына жеткен жок. 8 номерде Тазимбек Токусунов, 22 номерде Улукбек Салиев уулу, 16 номерде Марат Мамасыдыков, бул Ош Сити командасынын дарбазачысы. 21 номерде Артур Тойгонбаев, 22 номерде Улукбек Салиев уулу, 91 номерде Келечек Касымов, 9 номерде Эмил Токтошев, 88 номерде Кадыр Жарматов, 17 номерде Икрам Юлдашев, 13 номерде Замир Мырза, 11 номерде Канат Шанаев, 30 номерде Исхак Туратбеков, 5 номерде Иманкул Шарипов, 81 номерде Аман Ибраев, 75 номерде Жеңишбек Айтиев, 7 номерде Улан Сыдыков жана 27 номерде Мухаммед. Эки команданын курамы ушундай. Эсеп сандар бизде 1-0, алдыда Ош Сити командасы. Экинчи бөлүктүн башында Бекшахунов командасын алга сүйрөп кетти. Бул оюнда эң башкысы эсеп саны ачылды. Эми Топ Тимден жооп күтө алабыз. Жакшы мүмкүнчүлүк бар ортоңку бөлүктө. Оң канатка жакшы Максат Садырбеков, ортоңку бөлүккө пас чыгарган болчу. Кайрадан мүмкүнчүлүк бар. Сокко жолдойбу. Аджана бул рет бар болчу, бирок сокусу анык эмес. Бул 7 номердеги Каныбек Рыспаев болчу, алып баруучу. Тамада Бекшахунов, Туратбеков ага жардамга кошулду, бирок эртерээк пас жеткире алган жок. Азыр эми Топ Тим командасынын курамында алмашуу орун алгандай көрүнөт. 20 номердеги Азамат Уланов оюн таласында оюн көрсөтүүдө. Ошол сол тарапта сол вингерди оюн көрсөтүүдө десем туура болот. Ал ортодо
Эмил Токтошев жана 65 номердеги оюнчунун ортосунда тоо үчүн талаш эми тоо үчүн талашта бир аз жаракат алгандай көрүнөт. Ордунан турду эң башкысы. Оюнду уланталат. Тоо алдында Эркен Максатов 65 номердеги оюнчу дарбазага сокку жолдоого көрүнөт. Дарбазага сокку кубаттуу, бирок бир аз аныктык жетишкен жок. Арат Масыдыков сол тарапта Смарбек бүгүнкү Ош Сити жана Топ Тим командаларынын ортосундагы шоу беттештин экинчи бөлүгүнө старт берилди. Биринчи бөлүктөн соң эсеп сандары 0-0. Оюндун сол тарабында эми кызыл түстүү формада Ош Сити командасы, ал эми оң тарапта ак көк түстүү формада Бишкектен келген Топ Тим командасы. Эми эки команданын курамы менен тааныштырайын. Алгач 5 номерде Актаныр Скердиев, 13 номерде Кудул Эрмеккенин Саров бул Топ Тим командасынын курамы. 10 номерде Максат Садырбеков команданын капитаны, 11 номерде Марлен Алибеков, 3 Арсен Максатов. Ал ортодо жакшы чабуул бар жана гол. Бекшахунов мына минтип экинчи бөлүктүн башында командасын алга сүйрөп, бүгүнкү оюндагы алгачкы голду жаратып кете алды. Мен адашпасам, голго Исхак Туратбеков пас берди. Бекшахунов мына минтип алгачкы гол жаратып, көрмандарга соң бир маанай тартуулады десем туура болот. Бул голдон кийин мен улантайын. 4 номерде Марлен Алибеков, 11 номерде тагыраак айтканда 3 номерде Арсен Максатов, 4 номерде Санжар Аскаров, 7 номерде Каныбек Рыспаев, 14 номерде Актан Алмазов, 73 номерде Жеңиш Майрамбек уулу, 1 номерде Нурадил Канкулыев, 22 номерде Кутман Айылчиев, 95 номерде Аргенсон бул дарбазачы, 65 номерде Эркен Максатов, 6 номерде Кайбар, 12 номерде Адилет Султаналиев жана 20 номерде Азамат Уланов. Топ Тим командасынын курамы ушундай. Ал эми Ош Сити командасынын курамы 1 номерде тагыраак айтканда 4 номерде Элдияр Кадыркулов бул команданын капитаны, 10 номерде Максат Усенов, 29 номерде Бекшахунов бул жалгыз болуп жаткан азырынча жалгыз голдун автору. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Ош Ситинин чабуулу аягына жеткен жок. 8 номерде Тазимбек Токусунов, 22 номерде Улукбек Салиев уулу, 16 номерде Марат Масыдыков бул Ош Сити командасынын дарбазачысы, 21 номерде Артур Тойгонбаев, 22 номерде Улукбек Салиев уулу, 91 номерде Келечек Касымов, 9 номерде Эмил Токтошев, 88 номерде Кадыр Жарматов, 17 номерде Икрам Юлдашев, 13 номерде Замир Мырза, 11 номерде Канат Шанаев, 30 номерде Исхак Туратбеков, 5 номерде Иманкул Шарипов,
81 номерде Аман Ибраев, 75 номерде Жеңишбек Айтиев, 7 номерде Улан Сыдыков жана 27 номерде Мухаммед. Эки команданын курамы ушундай. Эсеп сандар бизде 1-0, алдыда Ош Сити командасы. Экинчи бөлүктүн башында Бекшахунов командасын алга сүйрөп кетти. Бул оюнда эң башкысы эсеп саны ачылды. Эми көп тимден жооп күтө алабыз. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Ортоңку бөлүктө оң канатка жакшы Макс Садырбеков ортоңку бөлүккө пас чыгарган болчу. Кайрадан мүмкүнчүлүк бар. Сокко жолдоо Аджана бул рет бар болчу, бирок сокусу анык эмес. Бул 7 номердеги Каныбек Рыспаев болчу, алып баруучу. Тамада Бекшахунов Туратбеков ага жардамга кошулду, бирок эртерээк пас жеткире алган жок. Азыр эми топ тим командасынын курамында алмашуу орун алгандай көрүнөт. 20 номердеги Азамат Уланов оюн таласында оюн көрсөтүүдө. Ошол сол тарапта сол вингерди оюн көрсөтүүдө десем туура болот. Ал ордодо Эмил Токтошев жана 65 номердеги оюнчунун ортосунда тоочун талаш, эми тоочун талашта бир аз жаракат алгандай көрүнөт. Ордунан турду эң башкысы. Оюнду уланталат. То алдында Эркен Максатов 65 номердеги оюнчу дарбазага сокку жолдоого көрүнөт. Дарбазага сокку кубаттуу, бирок бир аз аныктык жетишкен жок. Арат Масыдыков көзөмөлдөп турганын көрдүк. Эми өзү топту оюнга кошуп берүүдө. Усенов жакшы пас, Бекшахунов эми кирип барат. Ылдамдыгын ишке салды. Актаныр Скедиев. Кайрадан Бекшахунов өзү Туратбековго калды. Туратбековдон сокку, бирок дарбазачы биринчи номерде Нурадил Канкулиев Аргенсондун ордуна алмашты. Аргенсон биринчи бөлүктө дарбазасын мыкты коргоп, мыкты оюн көрсөттү. Топ тимдин эң эле бир күчтүү позициясы бул дарбаза бөлүгү десем туура болот биринчи бөлүктө. Эми анын ордуна экинчи дарбазачы оюнга кошулду. Коргонууда топ тим командасы прессингден чыгып кете алды. Тоочун ортоңку бөлүктө күрөш, Келечек Касымов. Макс Садырбеков өзү кирип барууда. Команданын капитаны жакшы сол канатка көчүүдө. Чыгарып берүү барбы? Жок. Жакшы жазгырды, бирок Эдияр Кадыркуловдон бул пас өткөн жок. Макс Садырбековго пас келип түштү, өзү артка. Экинчи кабатка пас, бирок дарбазачы Мамасыдыков өз ордунда. Арсен Максатов дагы коргонууда жакшы оюн көрсөтүүдө. Сол канатта
бул жерде калыстардын чечими топ тим командасынын оюнчуларына тагыраак айтканда Азамат Улановго жаккан жок. Кадыркулов ауттан топ оюнга кошту. Экинчи рет бул ишти өзү аткарат. Команданын капитаны Элдияр Кадыркулов Ош шаардык маданият башкармалыгынын жетекчиси. Экинчи кабатка пас чыгарганга бир аз топтун ылдамдыгы жетишкен жок. Калибек Рыспаев жок. Максатбековго эң башкысы топ келип түштү. Жакшы пас болгон болчу, бирок кайрадан эле биринчи бөлүктө Ош Сити командасынын эң мыкты позициясы бул коргонуу десем туура болот. Коргонууда 8 номердеги оюнчу мыкты оюн көрсөтүп жатканын көрүбүз. Эмин Токтошов топко жете алган жок. Келечек Касымов, андан Максат Усеновго пас, Максат Усенов да кайрадан офсайд алалы. Максат Усенов офсайд абалын унутуп калууда. Буга чейин дагы биринчи бөлүктө дагы бир катар офсайд абалына туш келгенин көрдүк. Макс, 10 futbol oynup offside bilmezsin. Салиолу топту командасына алып берди. Жарматов, Кадыр Жарматов жакшы Максат Нурбековдон тагыраак айтканда Калибек Рыспаевдон өттү. Сол канаттан Чаул, бирок буштан чыгарып берүү орун алат. Жакшы мүмкүнчүлүк бар эми. Бою узун ошол Максат Усенов бар. Салыштырмалуу Кадыр Жарматов дагы. Баш менен жакшы ойношун билебиз. Чыгарып берүү Жарматов жана жана айтканымдай Кадыр Жарматов эсепти өзгөрттү. Буштан чыгарып берүүдө башы менен дарвазанын орунан орун алды. 8 номердеги оюнчу менен биргеликте десем туура болот. Эки оюнчу бири-бирине эч кандай тоскоолдук жарата алган жок. Жана дарвазага ал ортодо алмашуу Бекшахунов оюн таласын таштады. Анын ордуна Жеңиш Айтиев кирди. Замир Мырзанын ордуна болсо, Улукбек Салиулунун ордуна болсо, Замир Мырза оюнга кошулду. Ал эми Исхак Туратбековдун ордуна Улан Сыдыков оюнга кошулду. Улукбек Салиулу, Исхак Туратбеков негизинен жакшы оюн көрсөтүштү. Бекшахунов дагы 3 оюнчу өз позициясында мыкты оюн көрсөтүштү. Бекшахунов болсо биринчи голдун автору. Эскерте кетейин, эсеп сандары 2-0 алдыда Ош Сити командасы. Кадыркулов, андан ары Эмил Токтошов. Эмил Токтошовдон Замир Мырзага пас, бирок Замир Мырза бул жерде офсайд абалында экендигин калыстар көрсөттү. Кайрадан топ тимдин чабуулу, жакшы кирип баруу. Бул ирет дагы Элдияр Кадыркулов бул чабуулду токтотту. Арсен Максатов топ тим командасындагы мыкты оюн көрсөтүүдө, жакшы оюн көрсөтүүдө. Коргонуу өлүктөн ошол чабуулга чыгууда, сол канатта өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүүдө десем туура болот.
Артур Тойгонбаев ойын материалга даярданып эки чыккан. Коргоочулар дарвозага таштап берген болчу, бирок дарвозачыга бул топ жеткен жок. Кайрадан Элдияр Кадыркулов артка Улан Сыдыков топты алыстатты. Азамат Улановго Макс Адырбеков пас жеткирип бере алган жок. Кайрадан Улан Сыдыков. Бул жерде эч кандай офсайд абалы жок. Дарвозачы топта алыстаталды. Бул Нурадил Канукулиев биринчи номерде. Топтун командасынын экинчи дарвозачысы. Буга чейин жана айтканымдай биринчи бөлүктө Аргенсон дарвозада турган болчу. Каныбек Рысбаев андан өнөкөштөрүнө сокку жолдону, бирок дарвозачы өз ордунда. Эркин Максатов ортон көрүктө ал да мык боюн көрсөтүүдө. Жана кайрадан алмашуу топ тим командасында. 13-чү номердеги Эрмеккинин Саров оюнду таштады. Анын ордуна 14-чү номердеги оюнчу кошулду. Бул Актан Алмазов, YouTube блогер. Ал эми Эрмеккинин Саров болсо КВНшик. Азия Микс командасынын оюнчусу. Жакшы мүмкүнчүлүк топ тимди. Макс Адырбеков сокко жолдой жок, шашпайт артка. Бул жерде коргоочулар Кадыр Жарматов топко тоскоолдук жарата алды. Сыдыков топты алыстатты. Кайрадан эми топ тим чабуулу артка. Санжар Аскаров жакшы жазгырды. Анын бирок пас өткөн жок. Касымов ортон көрүктө жакшы ойноду топ тим командасынын оюнчулары. Улан Сыдыковду бул жерде жазгырып өтө алган жок. Макс Адырбеков өзү ага каршы бир оюнчу калтырды артка. Дарвозага сокку. Туу эмес, бирок анык жолдогонго аракет кылды. Башкача бир траекторияга орун алган болчу, бирок бир аз дарвозандан бийигирээк кетти. Сыдыков, Улан Сыдыков коргонуу бөлүктө. Буга чейин алдыңкы чабуул оюн көрсөтүп жаткан болчу. Азырынча Улан Сыдыков эми коргонуу бөлүктө салыштырмалуу жакшы оюн көрсөтүүдө. Элдияр Кадыркулов чабуулду баштоодо. Келечек Касымовдон Максат Усеновго жакшы пас. Усенов бирге бир чыгып барабы? Туура эле топту токтотпой дарвозага жолдогон болчу, бирок ал соккусуна аныктык жетишкен жок. Топ тим командасында кайрадан алмашуу орун алат. 73 номердеги Жеңиш Майрамбек уулу актер жана 22 номердеги Кутман Айылчиев. Эки оюнчу тең актер. Бирүсүн ошол азыр жакшы сокку болгон болчу. Каныбек Рысбаев 7 номердеги оюнчу. Артур Тойгонбаев, Кадыр Жарматовдун болуусу бүтүрүлдү. 6 номердеги оюн көрсөтүп жаткан оюнчу алмашты. Анын ордуна Жеңиш Майрамбек уулу кошулду. 7 номерде бул 6 номердеги Кайбар рэпер
рэп аткаруучусу Улан Сыдыков. Келечек Касымов топту оңой эле алды Азамат Улановтан, эми Токтошевго топ келип түшкөн болчу, бирок 4-чү номердеги Санжар Аскаров жакшы оюн көрсөттү. Санжар Аскаров, Арсен Максатов, коргонууда ошол эле Актан Рыскелдиев мыкты оюн көрсөтүүдө. Эми ошол бийиктен келген, экинчи кабаттан келген топту алардын бир аз бою кичинерээк болгону байкалып калды. Кадыр Жарматов буштан чыгарып берүүдөн кийин гол жараткандан кийин Конкурс аркылуу тажрыйбеликтер бар. Баш бөлүктөш экран сантехника турбалады. Макс Садырбеков оң канатка топту калтырды. Жеңиш Майрамбеков эч кандай оюн эжеси буз электегичи жана бул оюндагы бул беттештеги алгачкы сары айып кагазы көрдүк. Башкы калыс Жеңиш Майрамбек уулуна сары айып кагазын көрсөттү. Максат Усенов бул топко жеткен жок. Коргонууда топ тим командасы катага жол берди дегичи Жеңиш Майрамбек уулу бул катаны туурлап кете алды. Салкын кадуулукка салып оюн көрсөтүүдө. Кадимбек Рыспаев, өнөктөшүнүк жана Келечек Касымов, чарчабаган Келечек Касымов топту командасына алып берди. Офсайд. Бул жерде Жеңиш Айтиев офсайд абалына кабылып калгандай көрүнөт. Айтор 3 оюнчу дең бир жерде турган болчу. Замир Мырза, Эмил Токтошев жана Жеңишбек Айтиев. Кайрадан топ тим командасында алмашуу 5 номердеги Актан Рыскелдиевдин ордуна 22 номердеги Кутман Айылчиев оюн таласына кошулду. Актан Рыскелдиев оң тарапта ошол оң коргону бөлүктө жакшы оюн көрсөттү. Актер, алып баруучу, тамашачы, көп кырдуу талант ээси. Арсен Максатов топту алыстата алды. Улан Сыдыков Токтошевге пас жеткирип берди, бирок Арсен Максатов бул иреттагы чабуулду токтото алды. Жеңиш Майрамбек уулу башкы калыс менен дагы деле алардын диалогу бүт элек. Сары айып кагаз көрсөткөн учурдагы тууралуу сүйлөшүп жатканын көрүбүз. Алардын кыймыл аракетинен билсек болот. Эдияр Кадыркулов ортоңку бөлүккө дарвазага сокку. Улан Сыдыков дарвазачы кайтарды. Эми бурчтан чыгарып берүү орун алат. Нурадил Канкулиев топ тим командасынын дарвазачысы, бурчтан чыгарып берүүнү 30 номердеги Исхак Торатбеков аткарат. Урту телеканалынын алып баруучусу, биздин кесиптешибиз. Чыгарып берүү бар. Максат Усеновдон топ өтүп кетти. Артка дарвазага сокку барбы?
бар жана бул жерде оюн эрежеси бузулгандай көрүнөт. Тагыраак айтканда топ колго тийип калган. Элдияр Кадыркулов ордоңку бөлүктө коргонууну таштап чабуулга чыкты. Тагыраак айтканда Келиши Касымов менен орун алмашканын көрүүбүз. Оң канатта Кутман Айылчиев экинчи кабатка чыгарып берүү, бирок дарбазачы Марат Мамасыдыков өз ордунда Ош Ситинин чабуулу. Ол Максат Усенов сол канатка жакшы өткөрүп берген болчу жана топчу акырына чейин аракет кылууда. Акыркы бөлүктө Жеңиш Майрамбек уулу өзүнүн денесин ишке салып чабуулду токтотту. Akırda 10 metrede offside alıp koyuyoruz. Maratan setkasını alıp koyuyoruz. Макс Садырбековго каршы оюн эрежеси бузулду. 8 номердеги оюнчу. Эмил Токтошев оюн талаасынан сыртка чыгууда, анын ордуна Жеңиш Айтиев. Эми бүгүн эч кандай чектөөсүз оюндон алмашкан оюнчу кайра дем алып оюнду уланта алат. Дарбазага сокку, бул ирет дагы кооптуу. Топ тиминин чабуулу жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу. Азамат Уланов оң канатка, Кутман Айылчиев артка Жеңиш Майрамбек уулуна. Дарбазачы топко чыгууда катага жол берди, бирок коргоочулар топто алыстатканын көрдүк. Дарбазачы Марат Мамасыдыковго жардам көрсөтүлүшү керектей көрүнөт. Жок, оюнду уланта алат. Топ тиминин чабуулу Касымов топто алыстатты. Эми эч кандай офсайд абалы жок. Максат Усенов бирге бир чыгып барууда. Дарбазага сокку барбы? Жок. Жана дарбазачыны дагы жазгырган болчу, бирок анын соккусу бул ирет дагы анык эмес. Жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу. Ош Ситиде алмашуу, Артур Тойгонбаевдин ордуна Бекшак Хунов оюнга кошулду. Топ тиминин чабуулу Азамат Уланов орто бөлүктө, бирок бул ирет дагы Элдияр Кадыркулов мүмкүнчүлүк берген жок. Улан Сыдыков топто алыстатты.
Келечек Касымов алмашуудан чыккан оюнчуларга өз убагында көрсөтмөлөрүн көрсөтүп, өзүнүн Айдер Кадыркуловдон кийинки эле команданын капитаны боюнча орун басарлыгын ишке салып көрсөттү да Келечек Касымов машыктыруучу актер мыкты оюнчулардын бири. Эми Ош Ситинин чабуул ордоңку бөлүккө пас жеткен болчу. Дарвозачы жана коргоочу топту алыстата алган жок. Эми кайрадан буштан чыгарып берүү орун алат. Буштан чыгарып берүүдө буга чейин Ош Сити командасы бир гол жараткан болчу. Урматтуу меймандар, азыр жармат өз көндө 35 бой бар. Bir golün iyisi. Azır jarmat gol jarmamızda. Максат Пусинов топко жетти. Жакшы жазгырды. Экинчи кабатка чыгарып берүү. Сокку барбы? Бар. 8 номердеги оюнчу башы менен жолдогон болчу, бирок адык эмес. Канибек Рыспаев сол канатка пас берди, кирип барууда, бирок коргоочулар мүмкүнчүлүк берген жок. Кайрадан эле чоң сахнада 8 номердеги оюнчу, аты жөнүн бизге белгисиз, эми бурчтан чыгарып берүү орун алат. Топ тим кандай пайдаланат, аны байкайбыз. Чыгарып берүү дарвозачы Марат Мамасыдыков. Бекиш Акуновдо офсайд абалы жок. Жакшы чыгарып берүү. Исхак Торатбеков сокку жолдойбу жана сокку жолдогон жок. Коргоочулар тоскоолдук жаратты. Бир аз гана калды өз дарвозасына гол жаратып коюшуна. Кайрадан бурчтан чыгарып берүү. Ордоңку бөлүккө пас, бирок коргоочулар алыстатты. Максат Садырбеков Азамат Улановго, Азамат Уланов оң канатка жакшы пас чыгарып берди. Аягына чейин оюн көрсөттү, бирок соккусу анык эмес. Бул 7 номердеги Канибек Рыспаев алып баруучу. Бекиш Акунов сол канатка чабуулду көчүрдү. Кайрадан кирип баруу, бирок мүмкүнчүлүк беришкен жок коргоочулар. 4 номердеги Сажар Аскаров ордоңку бөлүккө Кадыркулов топту алыстатты. Сокку жолдой. Кайрадан Эдияр Кадыркулов экинчи ирет пасты токтотконун көрдүк. Жана бул жерде оюн офсайд абалы. Топ тимнин карабагында калды.
Кайрадан 4-чү номердеги Санжер Аскаров. Андан чыгарып берүү. Кайрадан ушул эле 8-чү номердеги коргочу бул пасты кайтарды. Артка жакшы чыгарып берүү Кутман Айылчиев. Кайрадан артка топ кайтып келди. Эми экинчи темп менен чабуулга өтүүдө. Оң канатка экинчи кабатка чыгарып берүү бар. Соку жолдою, соку жолдоду жана дарвазачы Марат Мамасыдыков керемет сейф жасап сокуну кайтарды. Башы менен жолдогон болчу Максат Садырбеков. Дагы бир баш менен соку, бул ирет Улукбек Сали уулу коргонунда жакшы оюн көрсөттү. Келечек Касымовдон жазгырды. Келечек Касымовду эми улансы бул чабуулду токтотконун экинчи кабатка чыгарып берүү орун алган жок. Топ тим командасы буштан чыгарып берүүнү аткарат. Чыгарып берүү бар жана дарвазачы кайрадан өз ордунда Максат Усеновго тезинен топту оюнга кошуп пас чыгарып берген болчу, бирок Максат Усенов бул паска жеткен жок. Жакшы жазгырып кетти. Кайныбек Рыспаев сол канатка. Эми жакшы мүмкүнчүлүк бар топ тимде. Улукбек Сали уулу өткөргөн жок бул ирет. Артка. Жакшы мүмкүнчүлүк бар, соку жолдойбу. Бирок коргоочулар мүмкүнчүлүк берген жок. Улан Сыдыков жана Улукбек Сали уулу. Эки коргоочу мүмкүнчүлүк беришкен жок. Адилет Султаналиев жалгыз өзү калган болчу. Топ тимдин коргоочусу. Азамат Улановго топ келип түштү. Артка ортоңку өлүккө чыгарып берүү бар. Топко жете алды, өзү кирип барууда, бирок 8-чи номердеги оюнчу бул ирет дагы мүмкүнчүлүк берген жок. Кайныбек Рыспаев Макс Садырбековго, Макс Садырбеков топту токтоткон болчу, бирок ылдам өтө бир ылдамдуу оюнчулардын бири Улукбек Сали уулу. Топты алыстатканын көрдүк. Ал ортодо топ тим командасында өзгөрүү 22-нчи номердеги Кутман Айылчиевдин ордуна 11-нчи оюнда 11-нчи номердеги оюнчу Марлен Алибеков оюнга кошулду. Бекшахунов тоо үчүн күрөш жана аны өткөрүшкөн жок. Кайрадан чабуул уланууда. Коргоочулар бул чабуулду токтотконун көрдүк. Улукбек Сали уулу топту алыстата алды. Эми кайрадан топ тимдин чабуулу уланат. Кайрадан Улукбек Сали уулу коргонууда. Макс Садырбеков. Эми толук кандуу топ тим командасы чабуулга толук кандуу басым жасап чабуулга өтүүдө. Азырынча гол жарата элек. Алдыда да убакыт бар. Жетеби топко жок, жете алган жок. Kayaktan geldiniz. Kengeshten geldiniz mi? Kançaga çıktınız? Eylül? Katsan geldiniz. Tamaşa. Ece, sizge berip koyun. Barınızlar, mamlı olsanızlar gerek ha. Ece, 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 Ece,
Ош Ситинин чабуулу Жеңишбек Айтиевке пас өткөн жок. Ортодо оюн эрежеси бузулду. Биздин конокторубуз, досторубуз, агаларыбыз Бишкектен келген командаларга бир катуураак Топтун чабуулу, бирок ал жерде эч ким жок болчу. Кайрадан Марат Мамасыдыков тезинен топту оюнга кошту. Спринттик жарыш. Бекшахунов бирок ал өз максатына жете алган жок. Жеңиш Айтиев, ол чабуулар, Жеңиш Айтиев, алгачы бериңиз. Замир Мырза. Ош Сити командасында алмашуу. 75 номердеги Жеңиш Айтиевдин ордуна 13 номердеги Замир Мырза оюнга кошулду. Топ тимдин чабуулу бул ирет дагы Улукбек Салиев уулу мүмкүнчүлүк берген жок, өзү кирип келип жакшы пас чыгарып берди. Артка дарвазачыга чейин топ жетип келгенин көрдүк. Замир Мырзага пас жеткирип берди жана ал офсайд абалында. Бизге бүгүн окуучулар келип отурат. Черемушкадагы сипатта окуган балдарга бир гол кандай Коргону да кайрадан 8 номердеги баштаган коргону бөлүгү Ош Сити командасынын азырынча мүмкүнчүлүк бербей жатканын көрөбүз. Жакшы чабуул орун алууда, экинчи кабатка пас чыгарып берүү бар, сокку жок. Бул ирет дагы Марат Мамасыдыков топко биринчилерден болуп чыга келип топту командасы үчүн алып берди. Келечек Касымовдун пасы өткөн жок. Бекшахунов жакшы пас чыгарып берди. Максат Усенов экинчи рет бирге бирге чыгып барат жана бул рет ал сокку жолдоду жана гол жаратты. Акыры мынтип өз максатына жетти Максат Усенов. Командасы 3-чү голун жаратты. Эсеп сандары 3-0. Алдыда Ош Сити командасы. Топ тим командасы канчалык аракет кылбаган сайын, бирок алардын чабуулда иштери ойдогудай болбой жатканын көрөбүз. Эми болгон күч аракеттин жумшап, топ тим командасы чабуулга өткөнгө аракет кылышы керек. Жок деген эсепти кыскартканга, бир гол жаратканга азырынча бул максаттарына жете элек. Макс Садырбеков жакшы калтырыпты, бирок ошол эле 8 номердеги тыныптын чыбаган коргону бөлүктөгү өтө бир
керемет ойын көрсөтүп жаткан 8-номердеги оюнчу топту алыстатканын көрдүк. Эмил Токтошов кирип барууда, эч кандай офсайд абалы жок дегиче. Ооба. Офсайд абалы бар экен бул жерде. Макс Садырбеков эч Адилет Каныбек Рыспаев менен биргеликте негизинен ушул оюнчулар бир дагы алмашууга чыккан жок. Толук кандуу оюн алып барышууда. Эми ал Каныбек Рыспаевге каршы оюн эрежеси бузулду. Алибек Рыспаев жана Келечек Касымовдун ортосундагы пикир келишпестик орун алууда. Эми стандарттык абал бар өз жайында оюнчулар тынчтандырды. Эки оюнчуну топ алдында Каныбек Рыспаев өзү. Ишкырык чаңырды, дарвазага сокку жолдонгон болчу, дарвазанын тосуну кайтарды. Бул ирет эми дарвазачы Мама Сыдыков укмуштуудай сейф жасап топту кайтарганын көрдүк. 8-номердеги коргондо ойноп жаткан оюнчу менен бүгүн эми дарвазачы укмуш оюн көрсөтүүдө булар. Ош Сити командасынын жеңишине чоң бир салым кошууда. Айрадан Ош Сити чабуулу акырына чейин ойногон болчу. Эми коргондо оюн көрсөтүп жаткан 8-номердеги оюнчу эми чабуулда оюн көрсөтүүдө. Тынып тынчыбаган оюнчу. Аты жөнүн биле алган жокпуз. Ал үчүн мен сиздерден кечирим сурайм. Протоколдо башка оюнчунун аты жазылган болчу. Марат Масыдыков топту оюнга кошту. Касымовго. Касымов жакшы өткөрүп берип бар. Исхак Туратбеков. Исхак Туратбеков аны өткөрүшкөн жок. Азамат Уланов оң канатка. Эми Ош Сити командасы эч кандай шашылбайт, акырын топту оюнга кошуп, ар минутта, ар өткөн секундалардын пайдасына иштеп жатканын көрүүдөбүз. Топ үчүн күрөш. Улан Сыдыков. Эмил Токтошовго топ келип түштү. Келечек Касымов жакшы өткөрүп берип бар, бирок Эмил Токтошов топту токтотууда бир аз катага жол бергенин көрдүк. Жана башкы Калыстын ышкырыгы жаңырды, ардактуу көрүүчүлөр. Ош Сити жана Бишкектен келген топ тим командасынын эки командасынын ортосундагы беттеш өз соңуна келип жетти. Беттеште Ош Сити командасы 3-0 эсебинде жеңишке жетти. Аларды куттуктайбыз. Ал эми топ тим командасы үчүн командасына өзгөчө ыраазычылык айтабыз. Бүгүн эми сонун
бизге оюн көрсөттү, көрөрмандарга жагымдуу оюн көрсөттү. Аларга ыраазычылык айтабыз. Эки командага тең ыраазычылык айтабыз. Бүгүн эми беттешүү соңуна келип жетти. Ушундай шоу беттештери көп боло берсин. Мындан дагы шоу беттеште көрүшөлү. Бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Бүгүн кызматыңыздарда мен Улук Бактоп болдум жана жалпы Тимедиа каналынын журналисттери болду. Барыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан кийинки оюндардан көрүшкөнчө аман туруңуздар.